Ассаламу алейкум достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде суроолор боюнча ашкана тазалыгы аттуу видеолорубуздун 3-бөлүгү болмокчу. Бүгүнкү видеодо биз ашканадагы соргучту, ошондой эле кир жуучу машинаны жууп тазалайбыз. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар жана жакса сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар. Алгач жууганга ыңгайлуу болуш үчүн соргучтун темир торчосун этияттык менен чыгарып алабыз. Андан кийин эгер аябай майлуу болсо, анда үстүнө кайнаган сууну куюп 5-10 мүнөт тыныктырып койсоңуз, май эзилип жууганга жеңил болот. Андан кийин гана майды кетирүүчү каражаттарды колдонсок болот. Бул майды кетирген каражатты өткөнкү видеодо дагы колдонгон болчумун. Ал видеону көрө элек болсоңуздар, ушул видеонун алдына шилтемесин калтырып коем. Көрүп алсаңыздар болот. Ал эми тилекке каршы көрсөтө албайм кандай каражат экенин. Анын бир нече себептери бар. Ал туурасында видеонун аягында сөзсүз түрдө айтып берем. Дал ушул жерде мени өкүндүргөн нерсе дагы бар. Видеонун соңунда сөзсүз түрдө айтып берем. Андыктан аягына чейин көрүңүздөр. Каражатты чачып, дароо эле бардык бетиндеги майларды сүртүп, жууп тазалай баштадым. Болжол менен 10 мүнөттөй тыныгып турду. Андан кийин катуураак, чоңураак щетканын жардамы менен жууп алдым. Мына ушундай щетканы колдонсок, албетте тезирээк жана ыңгайлуу болот. Айта кетчү нерсе, мен бир жолу жууп алгандан кийин кетпей калган жерлерине каражаттан дагы бир жолу чачып 10 мүнөттөй тыныктырып койдум. Эми таза суу менен чайкап, кургатып, андан кийин ордуна сала берсек болот. Мына ушинтип темир торчолорун таптаза кылып жууп алдык. Эми кургатып, ордуна сала берсек болот. Ал эми мени өкүндүргөн жери менин соргучумдун өңү, капталдары жана үстүңкү бети капкара болуп жалтырап турчу. Азыр бозоруп калды. Ошол гана өкүндүрүп жатат. Ал эми сиздин соргучуңуз ак түстө болсо, албетте колдоно берсеңиз болот. Ошондой эле жыты дагы аябай ачуу болгондуктан мен сиздерге жарнамалап көрсөткөн жокмун. Көптөгөн кишилер атын сурап жатат. Бирок комментарийге албетте жазып койдум. Бул жарнама эмес, жөн гана менин тажрыйбам. Жыйынтыгын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эгер жаккан болсо, албетте чечимди өзүңүздөр чыгарасыздар. Эми кезекте кир жуучу машинаны жууп тазалайбыз. Ал үчүн биз эң эле жөнөкөй каражаттарды колдонобуз.
Алгач айнаны салган көзүн жууганга ыңгайлуу болуш үчүн чыгарып алабыз. Ал үчүн ортосундагы илинип турган жерин ылдый басып, акырын тартып чыгарып алабыз. Көбүнчө бул көзүндө айнанын калдыктары калып, катып калат дагы, жууганга кыйыныраак болот. Аны эритиш үчүн лимон кислотасын колдонсок болот. 2-3 аш кашыктай кошуп, үстүнө кайнаган суу же ысык сууну куюп, 15-20 мүнөттөй тыныктырып койсок, жумшарып, жууганга жеңил болот. Жана ушул эле суу менен бир жолу машинанын ичи тышын жууп чыктым. Ал эми машинанын ичиндеги барабанды, эшиктерин, резинкаларын жууганга паста даярдап алдым. Ал үчүн бизге сода керек, 2-3 аш кашыктай, ошондой эле идиш жууган каражат жана бир аз суу куюп паста даярдап алабыз. Тилекке каршы сода менен жасалган паста айнегиндеги ак дактарды кетире алган жок. Андыктан мен Greenway'дин мистик пастасын колдонуп жууп салдым. Эгер мындай паста жок болсо, ошол сода менен даярдалган пастага горчицанын порошогун кошуп, жакшылап аралаштырып жуусаңыз, ал дагы айнек идиштерди жакшы тазалайт. Ал эми кол жетпеген жерлерге бизге кулак чукугуч, ар кандай жыгач таякчалар жардам болот. Жана айнаны салган көзүн алгандан кийин анын аркасын дагы жууганды унутпаңыздар. Ал жака дагы айнанын калдыктары калып, катып калат. Ал катып калган айналарды биз лимон кислотасы аралашкан суу менен улам жибитип жууп салсак болот. Андан кийин машинабызды толугу менен таза майлык менен сүртүп алабыз. Кээде машинанын ичинде жагымсыз жыт дагы пайда болот. Ал жытты кетириш үчүн уксусту колдонуп көрсөңүз болот. Менде андай маселе болбогондуктан мен колдонгон жокмун. Машинамды тазалап, эми аягында айнаны салган көзүнө лимон кислотасын салып, машинаны иштетебиз. Суунун температурасын эң жогорку температурага, ал эми убактысын эң узак убакытка коюп, машинага эч нерсени салбастан өзүн эле иштетип жууп алабыз. Ошо менен машинабыз таптаза болуп калат. Лимон кислотасы менен 3 айда бир дал ушундай жол менен жууп турсаңыз, машинаңызда эч кандай жыт пайда болбойт жана узак убакыт бою сизге жакшы кызмат кылып берет.
Достор, мына ушинтип бүгүнкү видеобуз дагы аягына чыкты. Эгер жакса, пайдалуу болгон болсо лайк басканды унутпаңыздар жана суроолор, сунуштар болсо албетте комментарийге жазыңыздар. Каналыма катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.